Assalamu alaikum. Президентибизге кайрылуу. Биринчи өзүм жөнүндө айтайын. Садыр Жапаров, сиздин расмий баракчаңызда мен окуган ыр жүрөт дос жөнүндө Камчыбек Ташиев экөөңүздөрдүн монтаждалган видеоңуздарда. Анын автору Бектур Абдыкадырович. Жана сизди аябай колдоп жүргөнбүз. Түрмөдө отурган учуруңуздарда дагы ата энеңизге, үй бүлөңүзгө арналган ырларды да окуп, өзүңүзгө балдар угузуп, ыраазычылыгыңызды да алганбыз. Андан кийин да президент болгондон кийин дагы колдоп ушундай жакшы дуа тилектерди кылып жүрдүк. Сиздин таламыңызды талашып жүрдүк. Кимден гана укпайлы, жок ал мындай жакшы иштерди кыла турган адам деп. Жакшы нерсеге үмүт кылдык, жакшы келечекке. Анан азыркы жасап аткан деле иштериңиздин көпчүлүгү бул сиздин иштериңиз эмес. Сизге чейинки президенттин проектлери, сиздин жумушуңуздагы бир 1-2 жылдан кийин көрүнө турган иштер болот. Ага чейин азыр сиз ошол проектлерди бүтүрүп аткан жайыңыз. Анан эң өкүндүргөнү жана сизден ишеними кетип атканы жалпы бийликтердин сиздин кол астыңыздагы, сиздин бийлигиңизге ишеничи суздап бараткан эл ушул казинонун башталышында болду. Башында дагы айттык, жаныңыздагы кошоматчыларга алданып, ошондой бир туура эмес иштерге барып калбаңыз деп көп тармактардан чыгарып жүрдүк. Балким жетпеди, укпадыңызбы же укпамышка салып, көрбөмүшкө салып койдуңузбу? Эл менен эсептешкен жоксуз, жана жалпы кыргыз эли ал нерсени колдобойт. Казинону дагы туура. Казино башка мамлекеттерде деле иштеп атат, жана биздин мамлекетте деле ал мыйзам кабылганга чейин да иштеп келген, жанагы ставочный игровой бирдеке деп ачып алгандар көп, бирок ичинде ошол казинонун оюндары ойнолуп жүргөнү баары билет. Өткөндө Ринат Байке деле атайын ошондой иликтөө жүргүзүп, баарын көрсөтүп берген, ичине кирип дагычы. А бирок биз ишендик эле мына ошолорду камап, жок кылып, эсебин алат деп. Тескерисинче аларга дагы да мындай ишмердүүлүгүн жакшырта турган мыйзам түзүп берип, аларды колдогонуңуз элди аябай ачуулантты, кыжырлантты. Бийлик өкүлдөрдүкү эмес, бийлик элдики, эл менен эсептешкенге силер милдеттүүсүңөр. Жана бул биздин кайрылуубуз, бул жеке кыргыздын жараны катары укуктуубуз. Байды Кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот дейт. Ханды Кудай ураарда өз элине кас болот деп мен өткөндө дагы айткам. Өткөн иштен сабак алыш керек. Өткөндөр не болду? Ушул сиздин казино боюнча маселеңиз боюнча жана башка адашып бир туура эмес иштерди, туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган учурларыңыздан улам сизге болгон ишеним